Жети Өгүз районунун Ичке Булуң айылында Коңурат уруусунун башын бириктирген иш-чара өттү. Коңурат уруусунан чыккан Бөрү Батырды эскерүү. Ага өлкөдөгү Коңурат уруусунан өкүлдөр келишкен. Тарыхчылар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин айрым депутаттары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айыл эли катышты. Бөрү Батырдын басып өткөн жолуна токтолушту. Кыргыздар өзү 40 уруудан турат. Алардын ичинде ошо Коңурат деген дагы тарыхтагы белгилүү бир уруусу бар. Ошол Коңурат деген уруудан 17-жылдын аягы, 18-жылдын башында Бөрү Батыр деген чыккан. Бөрү Батыр ушул жердеги кыргыздар бир мезгилде калмак жапырыгынан түштүктү көздөй кетип, Ысык көлдө бул жерде кыргыздар кайрадан жайгаш элек мезгилде Бөрү Батыр биринчи жолу кыргыздарды кайрадан алып келип, бул жерде жайгаштырылышына чоң салым кошкон. Ошондой эле ал бул жерде буг уруустан чыккан айтылуу Жамангул Батыр менен өтө жакын дос болгон. Кийин ошол өзүнүн досу, өзүнүн аяш уулу Белектин бул жерди башкарып калуусуна дагы өзүнүн салымын кошкон. Өзү өтө дипломат болгон, көп маселелерди ошол мезгилдеги катаал мезгилде дагы кыргыздардын тагдырын, кыргыздардын чейленишкен жолун ачканга көп аракеттерди кылган. Ар бир доордун өзүнүн баатыры болот дегенде, ушул Коңурат уруусунун ушул кезинде Бөрү Батыр ошол элди, ушул тукумун сактап калуу максатында, душмандардан сактоо максатында жер которуштуруп, ушул жерге келип калгандыгы боюнча ошол баатырдын эмгектерин эскерүү максатында ушул Коңурат уруусунун элинин демилгеси болуп саналат. Бүгүнкү күндө бул иш-чара албетте ошол ата бабаларыбызды эскерүү менен биз келечек муундарды ушул келечекте ушул туура өзүбүздүн кыргыз экенибиздин башка улуттардан айырмалаган, өзүбүздүн каада салттарыбыз менен, үрп адаттарыбыз менен айырмалаган өзүбүздүн баалуулуктарды баса белгилеп өттү. Мен ойлойм, мындай иш-чаралар албетте ушул кыргыздын биримдигин, ынтымагын бириктиргенге өзүнүн чоң салымын кошот. Ичке Булуң айылында 450-ге жакын түтүн эл жашаса, алардын 100% Коңурат уруусунан. Ичке Булуң айылы Коңурат айылы деп аталып калуусу күтүлүүдө. Бул иш-чара аркылуу айыл элинин ынтымагы мындан ары дагы бекемделишине өбөлгө болоорун бир ооздон белгилешүүдө. Коңурат бул мурунку эски аты. Бул кезекте мунун жетекчиси орус болгон экен, муну которуп таштаганда, буга ошол учурда каршы болушкан. Бул Коңурат деп негизги өзүнүн өзөгүн кайра алды. Бул Коңурат деген бул чоң уруунун аты да. Бул эң туура болду. Бул жерде чыккан ушул ичиндеги Куттук Сейит Нурмукан уулу дейт, муну биз жана Бөрү Батыр деп билебиз да. Ушу Бөрү Батыр түштүктөн келип, ушул жердин кооздугуна сыктанып, бир чети жана Белек, биздин бугу Белектин акылчысы, насаатчысы болгон, андан улуу болгон да. Бул Бөрү Батыр ошо Жамангул өлүп калганда Белек 12 жашта экен. Бул атасындай багып өстүрдү да, анан ушуну эрезеге жеткирген Бөрү Батыр болду. Бөрү Батыр кыргыз элинин келечеги үчүн, ынтымагы үчүн өтө чоң эмгектер кылган баатырлардын бири. Мен ушуларды салыштырып келип үчкө бөлгүм келет да. Бул адам антка, достукка жана ишке бекем болгон адам. Айткан сөзүн эки кылбай аткарган адам, жана дипломат болгон, орусча айтканда. Бул душмандарга дагы кыргыз элинде атактуу кишилер бар. Сөз менен көп нерсени чечсе болот. Көп эл кырылбайлы деп, көп кыргыз элинин ордо жаткан баатырларын алып чыккан ушул Бөрү Батыр. Бөрү Батыр атабыз ушу жекеле көл бугусуна эмес, бүткүл кыргыз үчүн мындай чоң эмгек жасап кеткен адам да. Ушу көлдү ошо калмак бuyактан которулуп көчүп кеткен убакта ушу көлдү кыргыз ошол тез арада ушу ээлеп калышында, ан жандагы кыргыздарды ушуяка көчүрүп келүүдө, анан бугу кыргыздардын башында турган Белекти ошо Тагай атасынын туусун көтөртүп, муну кээ бирөө туура түшүнбөй жүрөт. Калмактар тиги хан көтөрүптүр деселе, тиги калмактын туусун көтөргөн деп. Бул эч кандай андай болгон эмес. Тагай атанын туусу алтын туу деген болгон. Мына ошо Тагай атасынын алтын туусун көтөрткөн Белек хан. Анан Бөрү Батырдын бир өзгөчөлүгү, бул киши саяпкер эле эмес, акылман, ошону менен бирге санчы сынчылыгы да бар киши болгон экен. Муну мен эле айтып аткан жерим жок. Муну көп санжыран терең билген адамдар айтып келген. Коңурат уруусунан тараган өлкө аймагынан келген коноктор Бөрү Батырдын кыргыз эли үчүн жасаган эмгегине токтолушуп, кийинки муун үчүн басып өткөн жолу өрнөк болоорун айтышат.
Иш-чаранын максаты жана жаштарды ушу патриоттуулукка, өздөрүнүн нарк насилин билгенге, адеп ахлакка чакыруу, анан биримдикке, кыргыз элинин жана кыркыруунун биримдигине чакыруу болуп эсептелет да. Бул иш-чаранын максаты жетти деп ойлосом болот. Себеп дегенде бул жерде иш-чарага окуучулар да катышты, айылдын тургундары катышты, биздин кошуна айылдар да Коңурат уруусунан келген коноктор катышты. Андан тышкары Оштон келген коңураттарыбыз катышты. Андан тышкары ушу кырк уруунун өкүлдөрү келишти да. Кырк уруунун өкүл баардык келбесе дагы ушул 15 уруунун өкүлдөрү келип бүгүнкү иш-чарага катышты. Ошон үчүн мен ойлойм, бул иш-чара өзүнүн максатына жетип атат. Кылдан бекен сардал кыз, экөөбүздүн ортобуз азымдан бекен сардал кыз. Өкөгүңдүн өкчөсү кылдан бекен сардал кыз, экөөбүздүн ортобуз азымдан бекен сардал кыз. Коңурат коомунун төрагасы бул иш-чараны Бөрү Баатырды эскерүүнү өткөрүүнү өткөн жылдын сентябрь айында пландап ишке ашырууну максат кылышканын билдирди. Тарыхый документтин баардыгын анан жогорку кеңешке кайрылганбыз. Жогорку кеңеште мына азыр уктуңуздар, Жакшынакай корутундусун чыгарып, Кудай буйрса жакынкы арада каралып, бүтүп ошол Коңурат айылы кайра аталган атат. Президенттин указына да ылайык болуп жарлыгына, анын үстүнө дагы Мореки Кара Кыргыздын автономиялуу облустун 100 жылдыгы, 33 жылдыкка байланыштуу ушул иш-чараны августтун 17-сине деп эл менен чогуу кеңешкенбиз. Анан ошол иш-чарабыз мына Кудайга шүгүр жалпы элдин ынтымагы менен, жалпы жаштардын колдоосу менен, тегеректеги бүт ошо коңураттардын суранчы колдоосу менен ушул иш-чарабызды иш жүзүнө ашырып отурабыз. Бул иш-чарабыз эми бардыңыздар көрдүңөр, жакшы эле деңгээлде өттү болуш керек деп ойлойм. Кыргыз элдин Коңурат уруусунун ичинен Бөрү Баатырдын батырыбызга Куран окутуу мааракеси болуп атат. Мен ушу биз дагы ушу Коңурат уруусунан ушу Бөрү Баатырдын тукумунан болобуз. Бөрү ата мен 9 атам болот. Жакшы маараке болуп атат. Ошол маараке кут болсун. Мындай мааракелер Кыргызстанда көп болуп, кыргыз элибизди дайыма эле ынтымакка чакырып жүрөбүз. Коңурат уруусун айтып отурса, бул илгертеден атам замандан бери келаткан ошо кыргыздын бир чоң уруусунун бири. Анан ошол жоокерчилик заманда кыргыздар тияк ооп, бияк ооп неме болуп турган. Анан биздин ата бабаларыбыз деле ошол көлгө келип отурукташып калышканда. Иш-чараны өткөрүү менен өзүбүздүн максатыбызга жеттик деп ойлойм. Биз ушул элдин ынтымагын чакырдык, ынтымакка баардык мына Ош жеринен, Бишкектен болгон Коңурат уруусу келип отурат. Коңурат уруусу дагы бул чоң кыргыздардын чоң уруусу дейт. Биз максатыбызга жеттик буюрса. Биз ошол быйыл дагы Кыргыз автономиялуу областынын 100 жылдыгын атпай, ошонун мурунку түптөөчүлөрүнүн бири болгон деп биз ушул Бөрү Баатыр атабызды эскерип отурабыз. Коңурат эли бул байыркы журт. Кыргыздардын башында өзүнчө мамлекет курган. Кангуй деген. Биздин заманга чейин. Андан 5-кылымда, биздин замандын 5-кылымда Коңураттардын башчысы Сары би, анан кыргыздардын башчысы Оторхан деген болгон. Оторхан Оросхандын баласы болгон. Анан ошол Оторханга өзүнүн кызы Разияны күйөөгө берип, анан 14 урууну, 12 урууну кыргыз деп атаган. Ошондон баштап кыргыз этносу 5-кылымдан баштап толук кандуу пайда болгон. Анан ошонун пайда болушуна чоң коңураттар чоң роль ойногон. Коңураттар аркылуу кыргыздар жанакы Одиссея, Илияда эпосуна да кирип калган. Авестага да кирген, Махабхаратка да кирип калган. Ошон үчүн да кыргыздардын тарыхы 3-4 кылым деп атканыбыз ошо. 400 кылым. Ошодо коңураттардын ролу чоң. Борбордук Азияда биринчи өзүнчө бөлүнүп чыккан этнос болгон. Азыркы убакта коңураттар кыргыздардын эле составында эмес, өзбектердин, каракалпактардын, казактардын, түркмөндөрдүн да составында бар. 40 тигилген боз үйлөр айлана ыр күүгө бөлөнүп, элдин ынтымагы менен иш-чара өз максатына жетти. Салтанат Керимкул кызы, Асылбек Касанов, Жетөгүз районунан.